Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу өкмөт башчылар, мүчөлөрү. Бүгүн биз Кыргызстандагы эң чоң маселени карап талкуулайбыз, бекитебиз. Эми чын айтканда бюджетти бул бирде депутат башынан аягына чейин мазмунуна толук түшүнө албайт, киреше албайт. Бизде каржы министрлик ушунчалык аябай жакшынакай кагаздар жазат, бул керектүү нерсе, бул чындык болушу мүмкүн. Буга биз ишенебиз, бул мыйзам катары кабыл алабыз. Мен бир аз башка нерсеге көңүл бургум келип атат. Мисалы үчүн, мына жакында вице-премьер-министр октябрь айында барып Баткенде президенттин тапшырмасы менен 200 миллион Баткен обласына доллар, 200 миллион доллар Баткен обласына ипотекага табылсын деген тапшырма берген, аны жарыяланды. Бирок азырга чейин мен бюджеттин көрсөткүчтөрдү ал сумманы тапкан эмесмин. Себеби 16-17 миллиард сом болот да. Ошондуктан бул нерсе ишке ашырыш керек, бюджетте кириш керек. Экинчиден, коррупцияга каршы абдан жакшы күрөш болуп атат, жакшы жыйынтыктар болуп атат. Миллиард сомдор өндүрүлүп атат, имараттар өндүрүлүп атат, уурдалган, туура эмес жол менен приватташтырган объекттер кайтарылып атат, акчага сатылып атат. Ал кайсы каражаттар каяка түшөт, кайсы счеткө, аны деле мен чындап айтканда таба албадым. Ал өзгөчө көрсөтүш керек болчу. Бул абдан жакшы көрсөтүштөр. Анан кетиргенде, ал акчаны иштеткенде деле жогорку кеңештин макулдугу менен иштетилиш керек. Мен айткым келип атат. Эгерде биз ушул коррупцияда, мына мен 3 мисалды дайыма айтам. Бир Бөлтүрүк деген жаранда миллиард сом зыян келтирген дейт. Министерство транспорта миллиард сом зыян келтирген деген доомат коюлган. Минприродага миллиард сомго зыян келтирген деген доомат коюлган. Азыр али бери ал сотко жете элек, миллиард бир гана Бөлтүрүк өндүрүп берди, калгандарды чечиле элек да. Бул аягына чейин жетиш керек. Миллиард деген бул оңой эмес. Миллиард деген бир 12-13 миллион долларга жакын болот да. Ошондуктан бул бирок ошол мезгилде өкмөттүн ишмердүүлүгү көрсөткүчтөрү өзгөрүп атат, бул маселе бар бул жерде. Экономика өскөнү бул объективдүү себептер деле бар. Жалаң депутаттар, министрлер жакшы иштегендиктен эмес. Көптөгөн көрсөткүчтөр бар. Дүйнөдө ар кандай окуялар болуп атат. Жыйынтыгында биз жакшылыкты кандай болсо да, кызыктуу болсо да биз көрүп атабыз. 200 миң, 300 миң автомашина келген-кеткен бул биздин тарыхыбызда болгон эмес. Болуш да кыйын. Бул ситуация ушундай болуп атат. Биз андан пайда көрүп атабыз, ага жок деп айтпашыбыз керек. Доллардын өзгөрүлүшү, 5-6 жылдын ичинде өзгөрүшү, ал да көрсөткүчкө таасир берет. Биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Бул жерде отурган депутаттар менен өкмөттүн аралыгында эч кандай уруш болбош керек, талаш болуш керек. Бири-бирибизди душман деп, бузуку деген айткан бул эң жеңил айтыш жол. Алар менен сүйлөшпөйбүз, ар кандай сөзгө барбаш керек. Мен үчүн мындай көйгөйлүү тема айткым келип атат да. Акыркы учурда өкмөт тарабынан бир топ кызыктай иштер болуп атат да. Мисалы үчүн, биздин эстеликтерибиз бар. Эстеликтер мыйзам менен корголот. Тарыхый имараттар, тарыхый кандай мурастык бар, ата-бабалардан калган. Биз ошону буздурганга тартипке келтирип калдык. Мына Исыкөл мейманканадан баштап, андан мурда Эркинтоо типографиядан баштап, жана Дзержинский Ала тоо маңдайында бузулуп, талкаланып, эми мейли Исыкөл мейманкананын ордуна чоң хан сарай курулду. Баарыбыз элибизге кызмат кылат ал. Жагабы жакпайбы ал кызмат кылат. Бирок жанында турган ВДНХ абдан туура мамлекет кайтарып алды аны. Бирок аны сөзсүз буздуруштун кажети жок. Анын ордуна бизде конференциал деп аракет кылып атабыз. Кытайлыктар куруп берген резиденция келтирген конференциал бар да. Ак үйдө конференциал бар. Мына биздин деле конференциал бар. Мурунку ак үйдө да бар да. Мен жеке пикирим, андай тарыхый объекттерди буздурбай, аны сактап, оңдоп, балким ошол эле көргөзмө, выставканы кылып, келген-кеткен конокторду алып барып көрсөтсө болбой беле? Албетте болот эле. Аз болгонсуп. Мурунку эски аянттагы жайгашкан өкмөттүн үйүнө кант цементтин шиферин чыгарган плитка менен чаптап бояп койдук. Мейли ал болуп кеткен. Бирок жанындагы сот жайгашкан имаратында дагы эле ушундай аракет болуп атат. Темирлерди кагып, жана плитка менен жабыштырабыз дейт. Муну коюп койсок, тым койсок эмне болот? Эски калыбына келтирип, бул биздин тарыхыбызда. Эгер биз тарыхка ушундай мамиле кылсак, эртең биздики эмес дейт, кимге биз калабыз тарыхта? Баарыбыз коробка жашаган болбойт. Борбор айрыкча борборубуздун
ортодогу баягы эски объекттердин көбүн сактап, мурунку калыбына келтирип, керек болсо туристтик зона кылып койсок, эмне болбой беле? Акча каражат бар. Ошол эле калдыбы? Аз болгонсуп, Панфилов атындагы музейди талкалап жок кылып, 3800 тоннага арматурага алмаштырып атабыз. Мен кечирип койгон 64-кө чыгып, биринчи жолу кылып атам, мамлекет жерди арматурага алмаштырганчы. Бул кылмыш. Мен түшүнүгүм боюнча. Мен муну айтканым бекер эмес. Мен башкы прокуратура бир карап чыкса болот эле. Батыш автовокзал, чыгыш автовокзал баары тең тарыхый эстеликке кирет. Мыйзам менен корголгон. Аны биз берели деп атабыз. Ипподром ал деле тарыхка кирген болчу. Мейли, аны өкмөттүн укугу бар экен, тизмеден чыгарып коюп бере берет экен. Жер жетиштүү. Сөзсүз эле тарыхый объекттерди жок кылганга мен пикирим боюнча биз ката кетирип атабыз. Эртеңдүү күн болот. Биздин гимнибизде жазылган, бизге жеткен ата салттын мурасын ыйык сактап, мурастарга берели деген сөз менен бүтөт. Азырынча гимн өзгөрүлгөн жок. Бирок бул сөз баарыбызга тийиштүү. Келгиле, куралы, баштайлы, алдына жылалы. Бирок тарыхыбызды тепкилеп жокко чыгарбайлы. Бул менимче бул душман сөз эмес, мен күйүккөн киши катары, коммунист катары айтышым керек. Коммунисттер жамандаган мезгил өтүп кетти. Бүт имараттар курулган, жалгыз ак үйдөн башка баары тең курулган коммунисттер мезгилинде. Жаман эмес. Аталарыбыз, бабаларыбыз курган. Балким система жакпады, ал система жок азыр. Бирок ошолордун курган байлыктарды сакташыбыз керек. Өкмөт башчысы айткан көмүркен кытайлыктар бизге иштейт деп 3 жыл мурда айтылган. Кытай компания, бирде компания иштете элек. Бешбуркан шахта деп айткансыңар, Кызылкыя шахта деп айткансыңар. Кана ошол жердеги жумуштар? Скотный рынокторду асфальттап берем деп вада бергенсиңер. Бирде скотный рынок асфальт көргөн жок. Себеби ал өкмөттүн иши эмес, чын айткандачы. Айтылып кетти, элге жакты сөз. Андан бир нерседен алыс бололу, биз элге жагымдуу сөздөрдү айтып, ошол сөздү ишке ашырышыбыз керек. Мен жеке пикирим, бул өкмөт башчысы Акылбек Үсүнбекович аябай кыйын киши, комсомолдо жакшы тарбия алган. Элибизге жакшынакай көрсөтүктөрдү айтып бергенге, проекттерге уста. Бирок ишке ашканда унутуп калып атабыз да. 3 жылдан бери биз 34 гидроагрегат курабыз, гидрообъект курабыз дегенбиз. 3 жылдан бери куруп атабыз. Жетиштүү эмес. Мен жеке пикирим бул жерде. Өкмөт башчысы жооп бериш керек. Канча министр кетти кызматтан? Канча киши жогорку кызматтагы жоопкерчиликке тартылды? Эми акыры жетекчиси да жооп берген мезгил келип калган деп ойлоп атам да. Мен пикирим, биздин колубуздан келбейт. Ишенбестүүлүк жарыяласак, менден башка эч ким дош бербейт. Бирок айткан сөзүмдү маселени чече турган кишилер карап туруп, бир жыйынтыкка келсек, коомдо өзгөрүлүш керек. Коррупцияны жой албайбыз деп вице-премьер Камчы Кыдыршевич кыйын жой иштеп атат. Себеби система калып атат. Системаны өзгөртмөйүнчө коррупцияны жоготуш кыйын да. Аны эч ким эч качан жогото албайт. Бирок төмөндөткөнгө, аябай төмөн деңгээлге жеткиргенге жасаса болот да. Анын үчүн жанакы мыйзамдарды күчөтүш керек. Керек болсо өлүм жазаны да кайтарыш керек да. Эми азыр жакшы өзгөрүштөр болуп атат, ал мыйзамды колдошубуз керек да. Урматтуу кесиптештер, мен жеке пикирим боюнча өкмөттүн ишмердүүлүгү жетиштүү эмес. Өкмөттүн башчысы Акылбек Үсүнбековичти жоопкерчилигин карашыбыз керек да. Рахмат. Исхак Абсаматович, жана сиз бизге сын айтып, бизди анча-мынча козутуп атасыз, туурабы? Мен деле сизге айтып коеюн. Мен маалымат алдым, мен мына кече налоговыйды текшерип чыкпадымбы? Баарын текшерип атам, дагы да текшеремин. Сиз эле налоговыйда башчы болуп иштегенсиз, туурабы? Исхак Абсаматович. 14 ай иштепсиз. Сиз 14 ай иштепсиз, мен карап чыктым. 14 ай иштегенде 14 ай тең сиз иштеген маалда план аткарылбаптыр. Аткарылбаптыр. Мына статистиканы алгыла. Налоговый инспекция, Министерство финансов бүт маалыматты бергиле Исхак Абсаматовичке. Бергиле. 14 ай Исхак Абсаматович иштеген маалда бир дагы ай план аткарылган эмес. 14 айда сиз иштеп турганда 5,16 миллиард сом план аткарылбай калыптыр. Статистиканы бергиле, эми Алмаз. Уктуңбу? Конкретный колуна бериңиздер, караңыз өзүңүз. Ошондуктан ушундай эмекыларда жанагы сындардын алдында сынчынын сыңар өтүрү, не деп коет? Сыңар өтүрү майрык деп коебу эле.
ушунун сыңарында ушуну карап койсок, урматтуу Исхак Абсаматович, мен сизди жаман адам деп айтпайм. Бирок биздин кылган эмгектерди ушундай бир выступление менен тебелеп терсеп таштабаң деген үмүттө да. Күнү түнү иштеп атат балдар. Ушул жердеги жигиттердин бардыгы.